Assalamu alaikum musulman bir tuğanlar. Çuğa ağacı damlam mına ушул жерге коюлду. Жаткан жердин şu bir tuğan ükası менен кошо мен койгонума Аллах Таалама миң мерте шүгүрлөр болсун. Bundan kийинки мына дамланын тушунда апасы бул жерге коюлган. Дамланын апасы дамла ушул жерге коюлду. Damlаны ар бир адамдын өлгөндөн кийин ар кандай сөздөрдү айтылат. Мен дамланы көрүп жүргөн 2010-жылы дамла муфти эле. Мен ошол убакта дамланын жанына водитель болуп келип калгам. Дамла Көкжарда жашайт. Көкжардан чыгып кетип атканда, машинага отурганда, машинанын ичинде Көкжардан муфтиятка баары чакты китеп окуп барат эле. Көргөн эмес элем. Дамла балдарына калтырып кеткен тарбиясы. Дамланын 7-класста окуган баласы бар, Абдулла. Тарых. Жакында бир ай мурун баняга балдарын менен көп ээрчитип жүрөт эле. Бассейнге барса, бассейнге суга түшпөй койот. Жанында жаш кыздардан суга түшүп аткан экен. Неге түшпөй атасың десе, могу жаш кыздар суга түшүп атат деп, балдар ушунчалык такыба эле. Баласы 7-класс окуган баласы. Аялдарын көп мактайт эле. Ошол күнү бир күн түнү, ошол күнү кечинде мен үйүнө барып калдым. Укам отур деп, экөөбүз сүйлөшүп отуруп, аялдары мактады Дамла. Китеп дегенде Дамла жанын берет эле. Ичип аткан тамагын, ким жакшы сөз болуп атабы, кандай нерсе болуп атат, биринчи очередте китебин сурайт эле. Китепти салдыңарбы, китеп келет абы. Башка мамлекеттерге барса, биринчи очередте китеп алып келет эле. Дамла духу күчтүү адам эле. 2012-жылы депутат Мурашев Дамлага кирип калды квота боюнча. Мен көрбөй калып турмун. Бир маалда түртүп эле чыкты, аябай чоң эле Мурашев. Дамла төшүнөн келип калат эле. Ошол жерде милиция турат эле, анан мен турат элем. Айтты: "Не буну киргизбедиң, путуна атпайсыңбы?" деди. Анан Мурашев айтты: "Бул мен путума атсам, мен бунун пешенесин атам" деди эле. Дамла милицияга барып: "Аке, бер пистолет, мен жүрөгүн атайын" деди. Ушундай Дамланын духу күчтүү эле. Ушундай адам тренировка кылабыз. Мен урсам дагы келесин. Экөөбүз тренировка кылабыз. Актабасам болбойт. Анан иншалла депутат болуп барып калсам, ушул жылы депутат болуп барып калсам, элге кызмат кылам. Саясат кандай таза экенин элдерге, ошо саясаттагы адамдарга көрсөтөм деди эле. Иншалла президент болуп калсам, элге кызмат кылам деп элди ойлочу. Хутбага чыкканда Дамла калпак постоянно кийип жүрчү, анан допу кийип чыгат эле да. Бүтүндөй Орто Азия уксун деп. Дамла Аллахым бейиши кылсын сизди. Түшүп келип эле китеп окуйт эле. Дамла ошо акыркы жолукканда мен менен отуруптур. Дамланын оорусунун себептери 18 күн ооруду Дамла. Биринчи ооруп калган үйүндө дыйканчылыкты жакшы кылат эле. Эртең менен туруп дыйканчылык кылып, сууга өтүп, тердеп, ошол бойдон жүрүп, сууга өтүп, анан ошондон ооруп калды. 12-13 күндөрү аябай катуу ооруп аткан. Ошол убакта аябай адамдарга сүйлөгөн экен. Андан кийин жакшы болуп калды Дамла. Мен акыркы көргөндө Дамла формачан, спортивный кийинип жүргөнүн жакшы көрөт эле. Анан монтип басып Дамла башкача басат эле. Тренировка кылабыз. Жеңеле эже деп коем мен Дамланын аялдарын. Биринчи эжем мактады, экинчи эжем мактады. Анан кийин эл эмне болуп атат, эл эмне дейт деп сурап турат эле.
кайсы эле болбосун биринчи жолукканда эле эл эмне деп атат деп, анан сиз тууралуу жакшы сөздөрдү айтып атат. Базарларда жүрсөм сиздин видеолоруңузду элдер угуп атат десем, анан менде кызганыч пайда болот эле. Тамла сиз ушундай алымсыз, сизден кийин дагы алымдар келсе керек, көп китеп окугандар десем, өзү тамашалап, мендей духу күчтүү алым чыкпайт деп тамашалап калат эле. Тамла эч жүрөк адам эле. Аллахым бейиши кылсын. Көлгө эс алганы барганда дагы сууга түшүп келип эле